Таң эрте мечиттер элге толду. Алгач имам курмандык чалуунун келип чыгышы боюнча баян куруп, намаздын окулушу тууралуу айтып берди. Андан соң Куран окулуп бата менен коштолду. Шарият боюнча курмандык чалуу айт намаздан кийин башталат. Бу сапар Көкжар айылында союлган малдын эти муктаждыкка жараша 3, 5, 8 килограммдан бөлүнүп таратылды. Жарандарыбыздагы, мамлекетибизде мусулмандардагы акыл эси деңгээли өсүп, бир учурда бир гана намаз окуу менен алек болгон болсо, азыр мына ушундай коомго пайдасы тие турган улуу ибадаттарды кылып башташты. Иш-чара дин алымдарынын баяны менен уланып, келген конокторго сый көрсөтүлдү. Курандын улуулугу менен улуу кылгын. Аллахын кереметти Куранды бул дүйнөдө бизге жол башчы кылгын. Курбан майрамы жылдан жылга ошол жылып келип отурбайбы? Азыр мына жай айына келип калгандыктан кээ бир туугандарыбыз ошол айыл жерлерине кетип, же жайлоого же тиякка кеткендиктен быйыл аз болуп калат деп ойлодук эле. Андай эмес, Кудайга шүгүр, быйыл да жакшы, өткөн жылкы сыяктуу эле. Курмандык деп кой, эчки, ача туяк, бодомал же төөнү курман айттын алгачкы 3 күнүндө курмандык ниети менен союуну айтышат. Ал сооптоо үчүн жасалат. Акыл эстүү балакат жашына келген эркин жана мусулман эркек менен аялдын өз зарылчылыгынан ашык болгон мал оокаты же акчасы бар болсо курман айт үчүн ниет кылып курмандык чалуусу болот. Союла турган жандыктар: кочкор 8 айлык, эчки 1 жашар, уй 2 жаш, төө 5 жаштан өйдө болушу керек. 1 киши 1 кой же эчки, 7 киши биригип 1 уй сойсо болот. Курмандыкты бүгүн тараткан жакшыраак. Мусулманчылыкта курбандык чалуу чоң ибадат болуп эсептелет. Колунда бар кишиге мал союу милдет. Союлган малдын эти жетим жесир карлар үйүнө, башкача айтканда муктаждарга таратылмакчы. Ушул тапта Мекке шаарында ажылык парзын өтөп жаткан мекендештерибиз дагы курбандык чалып жатышат. Андагы эт согуш же ачарчылык болуп жаткан мамлекеттердин жарандарына таратылып берилмекчи. Сайфудин Мурзаев, Руслан Сабатаров, Коомдук 1 канал.